Андан кейін екінші хадис. Уади ибн Мас'уд радиаллаху анху сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям якул. Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп айтканын уктум дейт. Инна рука ва тамаима ва тивалата ширкун. Чынында рукия дем салуунун түрлөрү, жана тумарлар, жана тиваля дейт. Тиваля деген бул алым өзү шарттайт. Бул сыйкырдын бир түрлөрүнөн. Булар ширк деди. Бул имам Ахмад жана Абу Давудта келген риваят. Бул хадистин Абдуллах ибн Мас'удтун айтканынын себеби бар. Абдуллах ибн Мас'уд өзүнүн аялын көрөт. Бир жипти ушундай тагынып байланып алган. Анан сурайт: "Муну эмнеге кылып атасың?" дейт. "Эмнеге тагып алдың?" дегенде, "Мен ооруганым үчүн мага ушуга дем салып беришти, ошон үчүн рукия кылып беришти, ошон үчүн тагып алдым" деди. Анан Абдуллах ибн Мас'уд ачууланат дагы, чынында Абдуллах ибн Мас'удтун үй бүлөсү ширктен аруу, мындайча айтканда ширкке муктаж эмес деп жулуп алып салат. Анан ушул хадисти пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Рукиянын түрлөрү жана тумарлардын жана тиваля булардын баары ширк" деди. Булар ширк дегенде кандай? Жанагы айтып өткөндө биз башында чечмелеп өттүк. Рукиянын ширк түрү бар, ошондой эле тумардын дагы ширк түрү бар.